Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудайым бардыңар жалгазын. Мурас программасына кош келиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен бүгүн ошол Мурас программасында бүгүнкү биздин ошол студиябызга келген бир туугандар менен силерди тааныштыргым келет. Демек, Садык Дурдоевич Өмүрзаков, айыл чарба илимдеринин кандидаты, көрүнүктүү окумуштуу, асыл тукум жылкыларды сыноо боюнча республикалык жана эл аралык даражадагы калысы, 4 баланын атасы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Андан кийин Тыналиев Айтбек Табылдиевич, Бириккен руханий семинарынын бүтүрүүчүсү, теолог, жыйын жетекчиси, бир баланын атасы. Саламатсыңбы? Демек, биз ошол бүгүнкү темабызды кыргыздын Кудайы ким деген сурооду чечмелегибиз келет. Бизге Кудайдын өзү жардам берсин, анын руху жардам берсин. Анткени биз ушул бүгүнкү сүйлөшө турган сөзүбүздө ички дүйнөбүздөгү жана биздин элибиздин ичиндеги болуп аткан, көрүп аткан бүгүнкү күндө биз аралашып жүргөн, бизге көнүмүш адет болуп калган нерселер жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе мен ушул биринчи суроодо Садык байкеме сизге бергим келет. Биздин негизи кыргыз элибиздин Кудайы ким болгон, же болбосо бүгүнкү күндө ким деп биз биле алабыз? Мен бала кезде ата-энем Кудай деп жүрүшкөн, Теңир деп жүрүшкөн. Анан балам, тартиптүү бол, калп айтпа, таза бол, Кудай баарын көрүп турат, Кудай баарын билип турат деп айтышчу. Анан ал кайда деп сураган убакта, ал асманда деп айтышчу эле. Бирок улам чоңойгон сайын, мектепке кирген сайын, киргенден кийин бизди Кудай жок деп үйрөтүштү. Бирок үйгө барганда Кудай бар. О, көзүңө көрүнгөндүн баардыгы тең, бирөө жаратпаса ким жаратты? Деген сөздү ата-энемден укчу элем. Ошол эки ортодо болуп жүрүп өстүм. Бирок Кудай бар экенине дагы толук мындай ишеним жок болчу. Кудайдын жок экенине дагы мындай ишеним жок болчу. Ошо ортодо дөмүк мындай бир абалда жүргөм да. Андан кийин эрезеге жеткенден кийин, баягы акыл ой келгенден кийин мындай карап отурсаң, бардык жаратылган нерселер, мейли токой болобу, бактарак болобу, жаныбарлар болобу, канаттуулар болобу, өсүмдүк болобу, мунун бардыгы өзүнчө кайталангыс жаралган нерсе экен да. Буга адамдын акылы жетпейт. Муну адам минтип жарата албайт. Анан бизди адам маймылдан жаралган деп үйрөтүшчү да. Анан маймылдан кантип жаралды болду экен деп. Мен бала кезде билем, балыкчыга биринчи жолу зоопарк келгенде ошондо маймылды көргөм менчи. Анан карап алып туруп анын жасап аткан иштерин көрүп, аябай капа болгом да. Ушундан кантип менин ата-бабаларым жаралды. Ушундан кантип мен жаралайын деп. Азыр эмне үчүн ушундай адам жаралбайт? Ушу кантип биздин түпкү атабыз болсун деп. Ошондо аябай капа болгом. Аябай капа болгом. Бирок муну мен элден коркуп, ата-энемден коркуп, мугалимдерден коркуп дагы эч кимге айткан эмесмин. Анан кийин тоо кылып Кудайга келгенден кийин, Кудайдын мына бир эки китебин окугандан кийин көп нерселер ачыла баштады да. Баягы менин ата-энем айтып жүргөн Кудай Теңир жөнүндө ушу эки китепте турат. Ааламды 6 күндө жаратканы дагы ушул жерде турат. Ушул жерде 6 күндө жараткан деп атпайбы? Анан дагы биздин түпкү атабыз адам ата обо деп да айтып калышчу. Анан бу эки китепти Библияны окуганда адам анан обо деп турат. Атасы жок да, энеси жок. Анан эмне үчүн ата дебейт, адам ата дебейт, эмне үчүн обо эне дебейт бу жерде дегенде көрсө адеп жаратылган нерсенин өзүнүн аттары болгон экен да. Буларга Кудай ат койгондо ал ата да боло элек экен, эне да боло элек экен да.
Ошондуктан адам анан о болуп калган нерсе экен да. Кудайга алкыш. Мынакей азыр 21-кылымда жашап атабыз. Кудай өзүнүн табиятын ким экенин ачып берди. Анан адамдын өзүнүн ким экендигин ачып берди. Анан ойго мен өзүм кыргыз болуп, эмне үчүн кыргыз болуп калдым деп бир кезде жашыраак кезде капа болгом да. Россияны көрүп, тияк бияктагы жерлерди көрүп, алардын жашоосун көрүп, алардын болгон бири-бири менен ушунчалык бош, ушунчалык эркин мамилесин көрүп, ай, мен эмне үчүн орус болбой калдым, мен эмне үчүн еврей болбой калдым деп улам ушу өнүккөн мамлекеттердин, ошол жерден чыккан элдин мамилесин карап, алардын жашоосун карап, ошондой болгон бир өзүмө өзүм бир нааразычылык, кыргызга болгон бир нааразычылыгым бар болчу. Бирок ошонун бардыгы тең азыр мен жүрөгүмөн калды. Себеби эмнеде? Себеби биздин түпкү атабыз эле ушул, ата-бабаларыбыз эле ушу тирүү Кудайды билген, ошол берген насаат менен, ошол берген сөз менен жашап келген эл экендигине менин көзүм жете баштады. Баарынан дагы эң биринчиси ушул алакандай элге ушундай Кыргызстандай болгон ушунчалык балаккан, сүт аккан жер берип койгонуна мен аябай миң мертебе ыраазычылык келтирем. Муну бизге ийген чоң империя болуп, ушунчалык чоң аскер менен келип, каратып албастан эле жөн эле урур болуп келип туруп, ушул ээлеп алган Кудай берген жер экендигин, Кудайдын кудурети менен ушул жерге ээлик болгонубуз улам жаш өткөн сайын жана ушу Кудайдын бооруки бизге берген мурасы, бул ыйык китепти окуган сайын ошол ачыла баштады да. Эми азыр мен кыргыз болгонума абдан сыймыктанам. Ушу жерди кыргыздарга берип, кыргызды менин элим деп, ушу 21-кылымга чейин сактап койгонуна мен ыраазычылык келтирем. Анан ушул тирүү Кудай деп бул тоо болгондон кийин уже бизге ачылды да. Демек Кудай тирүү экен да. Кыргыздардын Кудай экен да. Кудай теңир деп, деп ушу китепте дагы деп башталганда Кудай эле деп турат. Андан кийин Кудай теңир деп турат. Анан баягы Инжил Иса келгенден кийин кайра Кудай, анан Иса теңир деп турат. Анан эмне үчүн Исаны Кудайдын баласы деп айтышкан? Көрсө Кудайым ошол Исага өзүнүн теңирдин даражасын берген экен да. Куткаруучу, актоочу катары. Ушулардын баардыгы тең ачылгандан кийин ушу кыргыз элим, менин кыргыз элим Кудайдын сүйгөн эл экендигин. Жана өзүнүн сөзүндө айткандай, аз элден көп эл чыгарам, алсыз элден күчтүү эл чыгарам. Биринчи акыркы болот, акыркы биринчи болот деген сөзүн ушул кыргыз элге арнап сактап келген Кудай экенин мен жүрөгүмө ушулар түшкөндөн кийин мен азыр кээде өзүм жалгыз отуруп алып дагы ушунчалык толкунданам, ушунчалык сыйбыктанам, анан Кудайга ыраазычылык келтирем. Кудай жаратуучу, баардык нерсени жараткан ошол. Андан бооруки китепте жакандын жакшы кабарында айтып атпайбы? А дегенде сөз бар болгон дейт. Баардыгы ал аркылуу жаралган дейт. Сөз Кудай болгон, а бирок сөз Кудайда болгон дейт. Бирөө айткан дейт. Башталышта Мусанын биринчи китебинде дагы ошол Кудай айтты дейт. Түн болсун дейт, күн болсун дейт, балыктар болсун, өсүмдүктөр болсун деп айтып жаратты дейт. Сөз менен айтып жаратты дейт. Ошол Кудай жараткан нерселердин баардыгына ээ болсун деп биринчи жаралган адам Кудайдын бейнеси деп айтып атпайбы? Адам деп. Адам ата деп. Көрсө биз ошонун тукум экенбиз да. Кудай сүйлөп жаратып туруп, адамды сүйлөгөдөй кылып койсо, бүт дүйнө жаратылган нерсеге ээлик кылып койсо, ошонун тукуму болгондон кийин биз деле сүйлөп калып турубуз да. Демек, биринчи жаралган адам Кудайдын бейнеси, Кудайдын көчүрмөсү болсо, биз анын тукуму болсок, бизде ошол адам ата сүйлөгөндө, Кудай сүйлөгөндөй сүйлөп жүрсөк, демек мен дегенде тоо болгондо мындай кандайдыр бир курсант болуп өзүнчө бир нерсе келген да. Менде дагы мындай Кудайдын кичинекей бирдекеси бар турбайбы? Ушунун Кудай табиятынан
ошон канча муун өтүп кетсе дагы, ушу канча кылымдаган миңдеген жылдар өтсө дагы, ушул мен адам болуп калганыма, анан бир четте кыргыз болуп калганыма, кыргыз дагы ушул Кудайдын бир бөлүгү экен, бир чоң эл экен, бир тиги эл экен, сүйгөн эл экен. Ошонун бир бөлүгү бир кыргызы мен экенмин деген бир кандайдыр бир сыймыктануу келип атат да. Анан ушулардын баардыгы тең бир кезде кыргыздарга, балким бизден мурунку муундарга ачылбай жаткан бир чоң сыр болсо керек. Бирок Кудай айткандай, ар нерсенин өзүнүн убагы болот экен да. Ушул 21-кылымга чейин ушу кыргызды сактап келип, анын ушул чөлкөмдө ушул бир нерсеге өзүнүн сырларын ачып берип, бир чоң баталарга даярдап койгон эл экенибизге мен азыр шектенбей калдым. Кудай рух деп атат. Шамалдын биз жасаган иштерин көрөбүз. А бирок шамалдын өзүн биз көзүбүз менен көрө албайбыз. Китепке караганда Кудай да ошондой рух. Азыр бул галактика деп атабыз бардык. Ар кандай планеталар бар. Ушулардын баардыгын тең тартипте кармап туруш үчүн өзүнчө чоң күч керек да. Өзүнчө чоң күч керек. Жердин ичинде үстүндө болуп жаткан ар кандай кубулуштар бар. Бир жерге суу керек, бир жерге жаан керек, бир жерге жылуулук керек. Ошонун баардыгын тең тартипке салып турган жалгыз Кудай экен да. Ошонун баардыгына тейлеп турган, ошонун баардыгына акылмандуулук керек, күч керек. Демек, Кудай бул кудурети күчтүү Кудай. Бул өзү китепте жазылгандай чоң рух экенине мен азыр эч күмөн санабайм. Чоң рахмат, Садык байке. Кийинки суроо Айтыбек, мен сага бергим келет. Биз Кудайдын биздин элибиздин арасындагы жашап атканын кандайча биле алабыз, болбосо кандай белгилер менен таанып биле алабыз? Жакында президент Атамбаевдин бир интервьюсун окуп калдым да. Ал жерде мындай деп интервью берип атат да. Кыргызды дейт, өсүүгө бир эки нерсе тоскоолдук кылып атат дейт. Бирөөсү коррупция, бирөөсү маңкуртчулук деп. Аны мен ошону окуп алып, ошого толук кошулам да. Чын эле Кыргызга коррупция, ошондой эле маңкуртчулук. Ана маңкуртчулук жөнүндө деле мен кичине ойлонуп көрдүм да. Ана ошо биринчи маңкуртчулук деген сөздү мындай бөлдүм да. Маңкуртчулук деген бул адам эң биринчиде өзүн жаратканын, тирүү Кудайды тааныбаган, бул ошо маңкуртчулук. Экинчисинен бул баягы өзүнүн тарыхын, өзүнүн ким экенин билбеген эл, улут, бул дагы как маңкуртчулук. Анан ушу үчүнчүсү бул жана байлык, бийлик, материалдык нерсени, руханий нерседен өйдө койгу, бул уже как маңкуртчулук дегендей ой келди да мага. Анан азыр ушундай жакшы нерсе болуп атат, мына силер дагы мурас деген ушундай жакшы көргөзмө ачыпсыңар. Көрсөтүү ачыпсыңар. Бул аябай кубандырат да. Анткени азыр ушу Кыргызстанда Кудайым иштеп атат да. Негизи эле Кыргызстанда Кудай иштеп, кыргыз элин мындай ойготуп, эстетип атат окшойт. Анткени жакында да билесиңер, биздин президент Атамбаев указга кол койгон. Ал жерде ушул тарыхый науканы өстүрүү үчүн жанакы тарыхый маданий мурастарды изилдөө үчүн фонд ачып, ушуга кол койду да. Анан ошого баягы тарыхты жаңы жазуу, ушундай иштер болуп атат. Анан силерде да ушундай болуп атыптыр. Анан бул ойлойм, бул аркылуу дагы кыргыздарды да көп ойлондуруп, анан кичине биз ойлонуп, чын эле кыргыз биздин Кудайыбыз ким деп, теңирибиз ким деп ойлонгонго мүмкүнчүлүк болот го да. Анан ушул негизи эле бул баягы биздин тарыхыбыз, чыныгы, мурасыбыз жөнүндө сөз болуп атканда мен бир жеңемдин айтканы эсиме түшөт да. Анын тайнеси же чоң энеси экөөнү унутуп калдым да, экөөнүн бирөөсү айтыптыр да, айтып беришкен.
Bir молдо менен bir каракчы сүйлөшүп отуруптур. Ана молдо айтыптыр. Мына бейишке чыксам мен чыгам. Анткени карачы бутумду. Орусча мазал деп коебу. Жоруп бүткөн. Жоруп бүткөн. Мына бейишке чыксам мен чыгам. Деп ошентип айтат. Ошону айтып, Кудай жөнүндө сөз болуп атканда ман каракчы жакасын кармап, анан каракчы айтыптыр да. О Кудай, ушу менин күнөөлөрүмдү кечир. Канча деген адамдарды өлтүрдүм, канча жамандык жасадым. Ушу мени кечир депчи. Ушинтип Кудайга сыйынып атыптыр да. Анан ошолтуп сүйлөшүп атканда бир периште пайда болуптур. Анан периште пайда болуп, анан тиги экөө сураптыр. Тиги молдоке менен каракчы. Ой периште, сен Кудайга жакын жүрөсүң. Кудай менен жүрөсүң. Биз жөнүндө билип келип берчи. Биздин тагдырыбыз эмне болот? Кимибиз бейишке, каяка түшөбүз, ошо жөнүндө билип келип берчи деп сурап айтыптыр да. Макул деп алам периште кетиптир. Аналар дагы сүйлөшүп калыптыр. Анан бир кезден кайра сүйлөшүп, кайра тиги периште келиптир. Анан тигилер сураптыр. Ай периште, биз сага такшы тапшырма берип жибербедик белек. Ошону аткарып келдиңби? Деп айтса тиги периште айтыптыр да. Мен бардым, бирок барсам айтайын, сурайын десем, Кудайдын колу бошобой атыптыр дептир. Анан тигилер таң калай. Эмне? Кудайдын колу бошобой эмне кылып атыптыр деп аябай кызыгып сурашыптыр да. Анан сураса, Кудай деген ийненин көзүнөн төөлөрдү өткөрүп атыптыр деп. Анан тиги молдоке карап турбай, ошо калпыңды койчу, кантип эле ошо ийненин көзүнөн төөлөр өтсүн деп эмне калп айтасың дептир да. Анан ошентип молдоке ушинтип ачууланып ишенбей атса, тиги каракчы туруп айтыптыр да. Ошо ааламды жараткан Кудай, баардыгын жараткан кудуреттүү Кудай кантип эле ийненин көзүнөн төөнү өткөрө албасын? Өткөрөт деп ушинтип ишениптир да. Ошентип тиги баягы молдоке мактанып аткан, тозокко түшүп калыптыр. А тиги каракчы коркуп аткан, кечирим сурап аткан. Бейишке кирип кетиптир. Анан мен ушул жерде муну эмне себептен айтып атам да? Мен өзүм дагы машаякчымын да. Анан Библияны дагы Кудайга шүгүр жакшы эле билем, жакшы эле окуп жүрөм. Библия аркылуу көп көз ачылды. Анан ушул аңгеме баян бүт бара ушу Библиядан алыныптыр да. Анан машаяктын окутуусу болот баягы. Эми бул жерден салыштырып көрөлү да. Карасаң. Биринчиден, жана молдоке менен каракчы. Билесиңби? Фарисей менен салык жыйноочу. Салык жыйноочу экөөнүн Кудайдын үйүнө келип сыйынып атканы. Тиги фарисей молдоке өзүн көтөрөт го. Мен деген тигиндей эмесмин. Мен деген Кудайга ишенем, мен ондук берем, мен жакшы кызмат кылам деп өзүнө эки жолу орозо кармайм. Орозо кармайм деп, ушинтип. А тиги салык жыйноочу болсо асманга башын көтөргөндөн уялып, коркуп, о Кудай кечир деп алып, анан кетип анан ошол жерден Иса Машаяк айтат го. Булардын тиги салык жыйноочунун күнөөсү көбүрөөк кечирилип кетти. Анан ошол жерден ким өзүн өзү көтөрсө, ал төмөндөлөт. Ким өзүн төмөндөтсө, мындай ылдый кылса, Кудайым көтөрөт депчи. Бул жерден деле баягы молдоке деле баягы өзүнү көтөргөн биринчи. Анан экинчи жагы жанакы ийненин көзүнөн төөлөрдү өткөр. Бул аңгемени билесиңер да, Инжилдеги. Жана бай жигит Иса Машаякка жолугуп, анан албай түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек дегенде, осияттарды аткар Кудайдын деп. Жок, мен алардын баардыгын аткарып жүрөм. Мен дагы жеткилең болгум келет дегенде, анда баарын ташта, байлыгын ташта да мени ээрчи дегенде, аябай капа болуп кетип калат го бай жигитчи. Анан ошондо тиги Иса Машаяк шакирттерине айтат эмеспи? Байдын Кудай патшачылыгына киргенине караганда, ийненин көзүнө төөлөрүн өткөн оңоюраак деп. Эми карабайсыңбы? Бул жерден алынып атат да. А дагы бир жери каракчы Иса Машаякты айкашкан жыгачка кадаганда, эки каракчы жанына кадалганда, ошонун бир каракчысы ага ишенгени үчүн эле бейишке кирип кеткен, Иса Машаяк менен чогуу кеткен.
каракчы да бар. Бул мындайча айтканда ошол жана жеңгемдин тайенеси, чоң энеси айтып берген аңгеме баян бул өзүнчө какой-то бир проповедь болуп атат да, өзүнчө бир насаат, накыл сөз. Карабайсың, ушинтип айтышышкен. Бул эзелтен бери келе жаткан элдин оозундагы таралган сөз. Бул ооз-эки тарых. Ана мен эмне себептен ушул нерседен баштап атам? Анткени мен негизи эле бул кыргыз элин Библияга ишенген эл экенин, Библияны билгенин, Иса Машаякка ишенгенин эл экенин мен ушу жалпы тарых аркылуу, археология аркылуу, кыргыздын салты, ооз-эки тарыхы, манас эпосы, мүнөзү, буюмдары, ушул аркылуу дагы мен далилдеп бере алам да, анткени ушундай нерселер бар. Бирок мен ооз-эки тарыхка аябай маани берип баса белгилеп атканым бул эң мындай бул орусча айтканда неопровержимый, бул мындайча айтканда бул ойлоп чыгарууга мүмкүн эмес. Бул деген кандан канга өткөн чыныгы мурас да, ооз-эки тарых. Эгерде биз ошол тайене, чоң энебиз ошолор ушунун баардыгы Библияны сүйлөп атса, значит алар Библияны билген. Эгер алар Машаяк жөнүндө сүйлөп атса, ошонун окутуусун угуп жүргөн, ошондон таалим алган да. Бул ооз-эки тарых. Чын эле биздин кыргыз элибиз Библияны билген, Иса Машаякка ишенгенин ошо ооз-эки тарых аркылуу өтө көбүрөөк мындай ишенем да. Бул бири эле. Ооз-эки тарых деп келгенде мисалы Кыргызда мисалы Марат, сен ата-энең урушчу беле ушундай? Өлүк тирин көрөйүн деп. Урушчу беле? Сизди урушчу беле Садыкбеке? Ушундай, же окчу белең? Өлүк тирин көрөйүн деп мен урушчу эмес. Вот тукумуң өскүр деп урушчу. Тукумуң өскүр деп? Жакшы. Бирок негизи астынан карасам, мен да көп укчумун. Өлүк тириңди көрөйүн деген. Энелердин урушуп атканы. Анан мурун кандай биз ойлочубуз? Өлүк тирин көрөйүн дегенде бул аябай жаман угулат го, демек баягы өлгөнүн тилеп аткансып бир, А көрсө, бул өлүк тирин көрөйүн деген сөз деле бул мына Библиядан, Инжилден алынган. Анткени өлүк, тирүүлүү бул бир гана Иса Машаякка гана тиешелүү экен. Бул дүйнөдө деги эле бул бир эле өлүп, кайра тирилген бир эле Иса Машаяк. Анан бул жерден эмне үчүн айтып атам? Мурда мен ойлочумун да, муну урушуп атат го депчи. Каргап атат го депчи, өлүк тирин көрөйүн депчи. А көрсө бул батарлуу сөз экен да. Мындай карасаңчы. Анткени деген бул баягы Иса Машаякка ишенгендерди, баягы жанагы Иса Машаякка ишенип, анан баягы жанагы баптизм чөмүлгөндө, бул баягы өзлөрүнүн жүрөгүндө Иса Машаякка өлүп кайра тирилгенин ишенип, анан мен дагы бул күнөө үчүн өлдүм, бул дүйнө үчүн өлдүм, Кудай үчүн тирүүмүн, ыйык жашайм деп өзүн баягы арнагандагы баягы баптизм, баягы мындайча айтканда баптист болгонун көрөйүн деген сөз болуп атпайбы? Өлүк тирин көрөйүн. Баптист деген сөз чөмүлдүрүүчү деп которулат да. Чөмүлдүрүүчү деп которулат. Бирок анын мааниси ошол болуп атпайбы? Ошол чөмүлүү аркылуу биз бул күнөө үчүн өлүп атпайбызбы? Кудай астына убада берип атпайбызбы? Эми мен кой болду, мен туура эмес жолдорумду таштайм, күнөөнү таштайм, Кудайдын жолуна түштүм. Эми мен күнөө үчүн өлдүм дагы, Кудай үчүн ыйык жашайм деген сөз да баягы. Күнөө үчүн өлдүм, ыйыктык үчүн, Кудай үчүн тирилдим. Бул мындай айтканда баптист болгон көрөйүн деген сөз. Анан мен дагы бир ой келди да, бул просто менин оюм да. Баягы кыргыздарда бир чет урушкандан айтып атам да, өлүк тирин көрөйүн деп. Кээ бирлердин может балдары бар, Кудайга ишенип, Иса Машаякка ишенип, баптист болуп, анан тарбиялуу болуп жүргөнүн көрсө керек. Анан тиги бир тентек балдарын ушинтип урушса керек. Өлүк тирин көрөйүн деп, ушинтип тентек кылып жүргөндөн көрө баптист болсоң кичине тентек кылбайм, күнөө кылбайм, арманын жашабайт белең дегендечи. Ушундай болсо бул менин оюм да. Жекече оюм. Жекече. Бирок карабайсың, ооз-эки тарых, биздин эле ата-энелер сүйлөп аткан сөздөр, бардыгы эле мына Инжилден, Иса Машаяктын тиешелүү болуп атпайбы? Жанагы эле кагылайын. Садагаң болоюн.
кагылайын дегени да биринчи. Бир эле ким Иса Машаякты айкашкан жыгачка кадаган, мык менен кадаган. Кагылайын, кагылып кетейин. Кагылайын, кагылып кетейин. Балакет мен этиңди алайын дейт го, эркелеткендичи. Балакет мен этиңди алайын. А Иса Машаяк ушу айкашкан жыгачта биздин бүт күнөөлөрүбүздү, каргыштарыбызды, оорларыбызды, алсыздыктардын баардыгын, балакет мен этибиздин баардыгын ошол айкашкан жыгачта алып, биз үчүн жазаланып, өлүп кайра үчүнчү күнү тирилген дейт. Карабайсыңар, кагылып кетейин, балакет мен этиңди алайын, өлүктүнүн көрөйүн деген сөз мунун баардыгы эле айланып келип ошо айкашкан жыгачка Иса Машаякка тиешелүү болуп келип атпайбы. Бул негизи эзелтен бери айтылып келе аткан сөздөр. Бул канда, кыргыздын канындагы, оозундагы, негизи деген кыргыздар вообще эле бул ооз-эки тарыхка, ооз-эки сөзгө аябай мындай кыйын эмеспи? Негизи эле жазуу кыргыздарда алсыз болуп, бул ооз-эки жактан кыйын болгондо туурабы кыргыздар? Ооз-эки тарыхына маани берип атам да. Биздин элибизде дагы ушул макал лакаптар, ооз-эки тарых, ата бабалардан балдарына өткөн кандайдыр бир сөздөр, маанилүү сөздөр, ушулар биздин элибиздин арасында бүгүнкү күнгө чейин жашайт. Албетте. Мынабеки Мусанын башталыш китебинде жазылып турбайбы? Бардык бу жердин үстүндөгү нерселердин бардыгын тең жаратып бүткөндөн кийин дейт, 6-чы күнү Кудай адамды жаратты дейт. Топуракты алып, өмүр демин үйлөп, өзүбүздүн бейнебизге окшотуп адам жараталы деп адам жаратты дейт. Ал тирүү жан болуп калды дейт. Атын адам деп койду дейт. Анан өз жараткан нерсенин баарын ат кой деп айтты дейт. Чөпкө дагы, дарактарга дагы, канаттуу, жаппай жаныбарларга, балыктардын баарына тең ошол адам ат коюп чыккан экен да. Демек, биринчи жаралган адам Кудайдын бейнеси болгондуктан ошонун баарын ат койгонго анын акылы жеткен да. Анан караса, Кудай караса, баардык жаратылган нерселер экиден. Адам жаңгыз. Адамдын жаңгыз болгону жакшы эмес деп, адамды катуу уйкуга салды дейт. Бир кабыргасын сөгүп алып, ордун эт менен жаап коюп, аялды жаратып, бага ичтип келди дейт. Ошондо адам, бул менин сөөгүмөн жаралган сөök, этимен жаралган эт. Мен буга о деп ат коем деген дейт. Бул еврейче Ева деген сөз да. Ева деген сөз өмүр деп которулат. Эгерде анан кыргызда мен кабыргам менен кеңешем деген сөз калган. Аялым менен кеңешем эмес. Муну купуя болобу, же болбосо кандайдыр бир аялдын атын айтпайлы, мен кабыргам менен кеңешейинчи деп бир ушундай болгон бир сөз калып келген. Азыр дагы ушундайлар ушундай бар. Демек, мунун негизи ошо жакты болуп атпайбы? Демек, Иса бул дүйнөгө келе электен мурун эле тетиги байыркы келишимде Муса аркылуу бул дүйнө кантип жаралды деген маалыматты билген элдин катарына кошулган кыргыз эли байыркы эл болуп эсептелет деп мен ушул бир эле сөздөн ушундан эле баамдап жатам. Чоң рахмат. Азыр биздин урматтуу теле көрүүчүлөр, убакытыбыз аягына чыккандыктан силер менен коштошкубуз келет. Кудай силерге батасын берип, Кудай силерди жалгап, силер менен Кудайдын тынчтыгы боло берсин. Бирок кийинки биздин көрсөтүүбүздө ушул эле сөзүбүздү, ушул эле темабызды кайрадан улантмакчыбыз. Ошон үчүн биз менен болуңуздар. Кудай силер менен дайыма болсун.